Дүйнөдө улуттуу геосаясий да, аскери да каатчылыктар орун алып турганда түрк дүйнөсүн дагы күчтөндүрүп, кыйынчылыктарды жеңүү үчүн биргелешкен аракеттерди жасоо. Астанада өткөн Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын 10-чу саммити Түрк Тайм темасынын алкагында өттү. Деги эле бул альянстын өз ара алакасы буга чейин кабыл алынган түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 стратегиялык документинде экенин жазылган. Анда түрк тилдүү мамлекеттердин жакынкы 20 жылдыкта артыкчылыктуу багыттарда кызматташуусун тереңдетүү боюнча жол картасы түшүрүлгөн. Саммиттин отурумунда мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эл аралык коомчулуктун аталган альянс менен өз ара аракеттенүүгө кызыгуусу артып жатканын белгиледи. Түрк дүйнөсүнүн лидерлеринин жогорку деңгээлдеги жолугушуусу, дүйнөлүк кризистер жана аларды жеңүү үчүн биргелешкен аракеттерди талап кылган, чоң өзгөрүүлөргө туш болгон мезгилде өтүп жатканына да токтолду. Жалпы мамлекеттерибизди ийгиликтүү ишке ашыруу жана алдыбызга коюлган максаттарга жетүү үчүн саясий эрк жана олуттуу экономикалык дараметке ээ болушубуз үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуга байланыштуу биздин уюм тарабынан кабыл алынган түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 жана 5 жылдык түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясы сыяктуу стратегиялык документтердин негизинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да илгерилетүүгө жана өнүктүрүүгө тийиш. Мындан тышкары биз кабыл алып жаткан документтер Астана актысы жана саммиттин жыйынтыктоочу декларациясы биздин кызматташтыктын негизги багыттарын камтыйт. Кыргыз Республикасы өз кезегинде алдыга коюлган милдеттерди мындан ары ишке ашыруу үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Ошол эле учурда заманбап чакырыктар өлкөлөр алдында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатканы да белгиленди. Бул жаатта Түрк инвестициялык фондун түзүүнүн жана аны ар тараптан кеңейтүү чоң мааниге ээ экени айтылды. Ошондой эле мамлекет башчысы санариптик трансформациянын алкагында өз ара аракеттенүү учур талап экенин белгилеп, кийинки жылы альянстын алкагында санариптик форумун уюштурууну сунуштады. Санариптик трансформацияны эске алуу менен бизнестин ролун күчөтүү максатында креативдүү индустрияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Кыргызстанда ишмердиктин 99 түрүн камтыган креативдүү индустрия паркы түзүлгөн. Ал салыктын эң ыңгайлуу шарттарын камсыз кылат, ошондой эле географияга же жайгашкан жерге көз каранды болбойт. Учурдан пайдаланып, келе жаткан 2024 жылы Кыргыз Республикасында Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин санариптик форумун уюштурууну сунуштаймын. Ишкердикти колдоону жана өнүктүрүүнү, көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүүнү, эл аралык рейтингтерде позицияны жакшыртууну, салыктык башкарууну оптималдаштырууну, ишкерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камтыган 2026 жылга чейин бизнестин ишкердик күн тартиби ишке ашырылууда. Белгилей кетсек, түрк дүйнөсүн дагы күчтөндүрүү аракети 2021 жылы эле колго алынган. Анда Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп, бул саммитте аталган бирикме түрк мамлекеттеринин уюму деген жаңы аталышты алган. Анда жаңы аталыш уюмдун эл аралык аренадагы көз карашын бекемдөөгө оң таасирин тийгизип, анын ишмердик чөйрөсүнүн кеңейишине түрткү болоору белгиленген. Тарыхый саммит деп айтсам жаңылышпаймын. Себеп 10 жылдын ичинде бұл эл аралык уюм кандай иш-чаралар көргөн, кайсы тармактарга жеткен, кайсы тармактарга жетпей калды, ошону бир сыйра анализдеп, талоодон өткөртүрүп, карап туруп, анан кийинки дагы келечекке кандай кадамдарды биргеликте бирдик пландын тармагында иштешебиз деген күн тартибинде маселелер каралат деп туруп ишенебиз. Өз ара кызматташуу мындай бир жакшы, мындай өтө аракет менен, чоң аракет менен болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат десек болот. Эми азыркы заманда ушул биригип, бир баягы бири-бирибизди колдоп, ушундай бир ар кандай ушул мына турган кыйынчылыктарга баягы чогуу чаран баягы туруштук берүү маселеси турат да. Себеп дегенде жанагындай дүйнөлүк коомчулукта болуп аткан окуялар акыркы мезгилдегичи бул эң негизгиси биримдикти талап кылып атат да.
Саммиттин жүрүшүндө ТМУга кирген өлкө лидерлери бир катар демилгелерди көтөрүп жатышты. Маселен, Касым-Жомарт Токаев айланыстагы өлкөлөрдө тартылган телесериалдарды жана анимациялык фильмдерди жайылтуу, товарлардын жалпы рынокко чыгарууда эркин экспортун ачуу үчүн стандарттарды системалаштыруу аркылуу түрк дүйнөсү жаңы брендин жайылтууну сунуштады. Ошол эле убакта ТМУда соода жүгүртүүнү 1,5 эсеге көбөйтүү да демилгеленди. Бул жалпы көрсөткүч быйыл 22 миллиард доллардан ашкан. Ошондой эле күчтөнүүнүн дагы бир жолу birdiktүү alfabet деген sunuşlar da oldu. Türk devletleriyle münasebetlerin möhkemlendirilmesi. Birleşken investisiялык fondtordu түзүү процесси башталды. Азербайжан Өзбекстан инвестициялык фонду жана Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлдү. 2022 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Азербайжандын түрк мамлекеттери менен соода жүгүртүүсү 40%га өскөн. Биздин мамлекеттерибиздин өнүгүшүнүн шартында транспорт жана логистика чөйрөлөрү маанилүү орунду ээлейт. Tüm bu alanların yanında ortak dil, kültür ve tarihe dayalı ынтымагыбызды бекемдөө үчүн тил абдан маанилүү экенин белгилегим келет. Бирдиктүү алфавит альянстын маанилүү компоненти жана бул жерде мамлекет башчыларынын да колдоосу зарыл. Мен биздин уюмдун жогорку билим берүү кеңешинин катчылыгына бирдиктүү арип тууралуу сунуш киргиздим. Аны уюмубуз колдойт деп ишенем. Мындан тышкары түрк өлкөлөрүндө дүйнөнүн эң мыкты университеттеринин филиалдарын ачуу, эл аралык энергетика форумун өткөрүү жана коопсуздук жаатында тыгыз кызматташуу сунуштары да берилди. Президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттер уюму маданий гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтыкты чыңдоонун жана өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн таанып, түрк кызматташтык уюмдары Түрксой, Түрк академиясы жана Түрк маданияты жана мурасы фондунун ортосундагы өз ара кызматташууну мындан ары күчөтүүгө көңүл буруу зарыл экенин белгиледи. Türk Mamleketler Uyumuna müçö mamleketlerде turistik darametти өнүктүрүүнүн ролун жогору баалап, туристтик индустрияны өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен аракеттерди көрүүгө чакырам. Тактап айтканда, ар бир мүчө мамлекеттин маданий жана тарыхый кооз жерлерин камтыган тилдин, маданияттын, каада салттын жана диндин жалпылыгын баса белгилеген туристтик маршруттарды жайылтуу. Ушул өңүттө 2025 жылы Жалалабад шаарын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Жалалабад шаары улуу жибек жолунун бир бутагында жайгашкан, анын тегерегинде көптөгөн тарыхый жана маданий туристтик жайлар, анын ичинде дүйнөдөгү ири жаңгактуу койлорунун бири болгон Арсланбоп жайгашкан. Белгилей кетүүчү нерсе, түрк дүйнөсүндөгү туризм жана табаррук зиярет долбоорун ишке ашыруу түрк өлкөлөрүндө чоң потенциалга ээ жана түрк мамлекеттер уюмунун мейкиндигинде туризмди өнүктүрүүгө маанилүү роль ойнойт. Саммиттин алкагында көп тараптуу кызматташтыктын негизги багыттарын камтыган 10 документке кол коюлду. Анын ичинде Астана актысы менен саммиттин жыйынтыктоочу декларациясы да бар. Ошондой эле экономика, финансы, транспорттук байланыш жаатында да макулдашуулар. Мындан тышкары түрк кызматташтык уюмдарынын желектерин шайкеш келтирүү, ТМУнун башкы катчысынын орун басарын, түрк маданияты жана мурас фондунун президентин дайындоо жөнүндө чечимдер да кабыл алынды. Түрк уюмуна баягы иштеп баштагандан бери 10 жыл өттү. Бул дагы бир мындай кыска болсо дагы бир убакытта. Ошол убакыттын ичинде биз азыр жыйынтыгын чыгардык. 10 жылда эмне иш кылдык, эми мындан ары эмне иш кылабыз деп. Ошондуктан жана бүгүн кабыл алган саммитте биз декларация кабыл алдык да биздин алдык келечегибиз. Өзүңөр билесиңер, мына 2 жыл мурун 2040 деген чоң план кабыл алынганда, ошого биз кандай жылабыз? Дүйнөдө чоң чакырыктар бар да. Ошого мисалы үчүн коопсуздук системасын кандай өнүктүрөбүз. Экинчиден болсо, бул дүйнөдө болуп аткан климаттын өзгөрүшүндө биз тамак аш коопсуздугун кандай кылабыз. Андан тышкары азыр ушу экономиканы жакындаш үчүн биздин транспорттук логистикалык жолдорду кандай түзөбүз. Ошону менен бирге жанагы цифровизацияны кандай өнүктүрөбүз. Ошонун баары бүгүнкү саммитте өзүңөр уктуңар сүйлөштүк. Казакстан уюмдун келерки жылдагы төрагалыгын Өзбекстандан кабыл алды. Ал эми 2024 жыл аяктай электе төрагалык кылуу вазыйпасын Кыргызстан өткөрө алат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкө бул милдетти жогорку деңгээлде аткарууга даяр экенин белгиледи. Андагы негизги багыттар өлкөлөр ортосундагы достук, кызматташтык жана ынак коңшулукту чыңдоо болмокчу. Nasıl geldiniz? Nasıl geldiniz? Sağ olsun. Kandayсыз? Жақсы.
Жақсы. Жақсы. Ben de жақсы. Жақсы болыңыз. İyi olыңыз. Белгилей кетүүчү нерсе, сапардын алкагында мамлекет башчысы Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Анда өлкө лидерлери соода, экономикалык, маданий, гуманитардык, илимий, техникалык жана башка тармактарда кыргыз-түрк эки тараптуу өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Садыр Жапаров кыргыз элинин атынан Режеп Тайип Эрдоганды жана боордош түрк элин Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктады. Мамлекет башчылары эки өлкөнүн өз ара аракеттенүүсү бардык тараптарда өнүгүп жатканын белгилешти. Соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз-түрк өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Ошондой эле Садыр Жапаров менен Режеп Тайип Эрдоган кызматташуунун бардык артыкчылыктуу багыттары боюнча байланыштарды тереңдетүү үчүн жогорку саясий деңгээлдеги активдүү диалогду улантууга макулдашты. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.